Жалал Абадтагы журналисттерге волейбол жана футбол боюнча мелдеш болуп өттү. Ал 8 декабрь күнү белгиленчү телевидение күнүнө арналды. Спорттук иш-чараны шаардын мэри демилгелеп, журналисттер союзу уюштуруу жагын колго алган. Журналисттердин башын бириктирген бул мелдешке жергиликтүү бийлик 50 000 сом акча каражатын бөлүп берген. Байкоо салып турабыз, бирок чыныгы күчтүү командалар жесин, жалпыңыздарга ийгилик, майрамыңыздар менен. Кала башчысы Мураталы Тагаев журналисттердин маалымат жагынан дайым колдоп, шаар үчүн өз салымдарын кошуп келгенин баса белгиледи. Ал журналисттерге ийгиликтерди каалап, мындан ары да коомду өнүктүрүү багытында чогуу иштегенге чакырды. Шаарыбыздагы журналисттердин ортосунда ошол ынтымакка, биримдикке чакыруу максатында, ушул жергиликтүү бийлик менен тыгыз иш алып баруу максатында бүгүнкү күндө ушундай иш-чара болуп турат. Буга чейин мындай иш-чара болгон, бирок тилекке каршы бүгүнкүдөй деңгээлде баягы болгон эмес. Жалпысынан болуп ошол 50 000 сомго жакын каражат бөлүнгөн. Спорттук иш-чара кыздар арасында волейбол оюну менен башталды. Жалпысынан 4 команда түзүлүп, анда журналисттерден 3 команда болсо, шаар мэриясында иштеген кыздардан 1 команда кошулду. Оюндун жүрүшүндө жеңишти мэриядан түзүлгөн команда жеңип алды. Бүгүн биз ушул телевидениенин күнүнө карата барыбыз чогулуп отурабыз. Ушул бүгүнкү мелдеш бул достук мелдеши, ушул журналисттер жана телевидениенин кабарчылары менен биргеликте ушул бүгүнкү күндө мелдеш өткөрүп атат. Бул мелдеште ким утуш бул башкы эмебиз эмес, биз мүдөбүз эмес, эң башкысы биздин достук беттешибиз. Ушул учурдан пайдаланып, мен ушул телевидениенин кабарчылары, жалпы эле журналисттерди ушул келаткан майрам менен куттуктап кетем. Негизи бул оюн аябай кызыктуу өтүп атат. Бул массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү негизинен күнү жумуш менен алектенет да. Мындай спорттук иш-чарага дээрлик катыша бербейт, убактылары жок. Албетте бүгүн кыздар арасында биз ойнодук, бирок ушул спорт менен дос болуп, дайым ушул кандай десем, топ ойноп, же кандай учур болбосун, биз спорт менен алек болуп туруу керек экенин, зарылдык экенин бүгүнкү спорттук иш-чара деле көрсөтүп койду да. Бул спорттук иш-чара журналисттер менен бийликтердин ортосунда гана эмес, журналисттердин ортосунда ынтымакты чыңдоого, ден соолукту бекемдөдө маанилүү экени белгиленди. Ал эми катышуучулар мелдештердин жогорку деңгээлде уюштурулганын билдиришти. Мына бүгүн телерадио кызматкерлеринин деги эле журналисттердин майрамынын урматына шаардык мэрия жакшы футбол жана волейбол оюндарын уюштуруп беришип атат. Буларга чоң рахмат айтабыз. Дайыма ушул журналисттер менен тыгыз иштөөдө мэрия өзүнүн бир артыкчылыктарын көрсөтө баштады десек жаңылышпайбыз. Оюн кызы жүрдү, ынтымакка, биримдикте уюшкандыгы баардыгы көрүнүп турду да. Андан сырткары буундай демилге менен биз Жалал Абад облусундагы деги эле журналистика тармагындагы ынтымакты, биримдикти чыңдап кетишине мен ишенем. Былтыркы жылда мэрия менен өткөрүлдү, бирок мынчалык чоң масштабта эмес болчу мэрия тарабынан. Мына быйылкы жылы чоң масштабта өттү. Себеби бул жерде 7 команда күч сынашты. Кыйындар жеңип атат. Негизи оюндун жүрүшү эң сонун. Буга чейин да журналисттер арасында спорттук оюндар болуп келген. Бирок катышуучулардын саны жана уюштуруу деңгээли жагынан мындай мелдештер биринчи жолу болуп турат. Муну катышуучулар да белгилеп өтүштү. Бүгүн кыздар волейбол менен беткелишсе, биз мырзалар, жигиттер футбол менен беттешкен атабыз. Эми бул жерде күчтүүсү жеңет. Эми бул көпчүлүк журналисттер көпчүлүк учурда спорттон бир аз алысыраак, анткени алардын кызматы, жумушу башка болгондуктан эки жактарда көп жүрүп калат, кабинеттерде жүрүп калат. Бүгүн ошол жумушту бир аз алыстап спорт тармагына беткелүүнү чечтик. Уюштуруучуларга Жалал Абад шаардык мэриясына ыраазычылык билдиребиз. Мелдештер майрамдарга карата гана эмес, деги эле ден соолукту чыңдоо жана ынтымак ырашкерликти бекемдөө жагынан дайыма уюштурулушу керек. Эми областтык журналисттер союзу ушул жагынан көңүл бура турган болду. 4 команда бул аялдар арасында волейбол болсо, 7 команда эркектер арасында кичи футбол боюнча таймашты. Мындан кийин дагы ойноп туралы, чогуу ушундай спорттук иш-чараларды өткөрөлү деген демилгелер болуп атат. Албетте журналисттер союзу мындан кийин дагы спорттук болобу, маданий болобу, башка иш-чараларды уюштуруп турат. Майрам күндөрү эмес, башка убакта дагы. Бул ошол кесиптештер арасында, журналисттер арасында дагы ынтымактыкты, бири-бирине болгон мамилени чыңдайт жана бекемдейт деген чоң үмүт бар.
Жалал Абадтагы журналисттер жамаатынын командаларынын ортосундагы спорттук таймаш курч мүнөздө өттү. Өнөктөштөрдүн катарында Мегаком компаниясы да жергиликтүү бийлик журналисттер менен чогуу иштешүүгө даяр экендигин билдирди. Азыр негизи бизде планда бар. Жакшы бир мааракелерди биргеликте өткөрмө. Жалпы журналисттер менен биринчи жолу мэрия аркылуу, мэрияга чоң рахмат, ушул иш-чараны инициировать этип, биринчи жолу өткөрүп атат. Биз бул иш-чараны колдоп бердик. Жалал Абад шаарынын мэри алдыга озуп чыккан командаларды куттуктап, байгелерди ыйгарды. Аны менен эле чектелбей, Жалал Абад шаарынын мэриясы кесиптик майрамды белгилеп, алдыңкы тележурналисттерге мэриянын ардак грамоталарын, ыраазычылык каттарын тапшырды. Калдарыңызга рахмат. Бүгүн улуу дебей, кичүү дебей, мен ойлойм, жакшы бүгүнкү иш-чара жакшы эле болду. Жүз көрүшпөгөндөр жүз көрүшүп, топ терип, баарлашып, жакшы бир самалык болду деп ойлойм. Эң негизгиси баардык калыс болсо деп ынанасыңар да баарыңыздар, туурабы? Ошон үчүн сиздердин дагы бир жолу бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен ушул мэриянын атынан, шаар кеңешинин депутаттарынын атынан, деги эле ушул жергиликтүү бийликтин атынан куттуктайбыз. Мындан ары дагы ушундай иш-чаралар биздин арабызда болуп турсун. Бул жакшы көрүнүш, жакшы самалык деп мен ойлойм. Спорттук мелдешке жалпысынан 11 команда катышып, алардан 4 кыздардын волейбол командасы болду. Футбол боюнча 7 команда түзүлүп, футболдон баш байгеге 7 каналдын жигиттери жетсе, экинчи орунга шаар мэриясынын командасы жетишти. Ал эми волейболдон шаар мэриясынын кыздары биринчи орунду ээлешти. Жумагүл Закирова, Улукбек Баймырзаев, Аскар Сабаев, Жалал Абад шаары.